Алтын анын заманбап жашоодогу зарылчылыгы. Байыркы доордон бери баалуулугун жоготпой келе жаткан алтындын ири гендери жана анын турмуш тиричиликтеги зарылчылыгын дүйнө бойлой көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышында айтып беребиз. Баалуу металл адамдын иш аракетинин көптөгөн тармактарында колдонулат. Смартфондон унаага чейин дээрлик бардык шаймандарда кандайдыр бир өлчөмдө баалуу металл бар. Алтындын эч бир металлда жок өзгөчө касиети бар. Окумуштуулар анын ордун ушул тармакта тынымсыз издешкени менен ушул убакытка чейин универсалдуу керемет дарысы табыла элек. Байыркы цивилизацияларда алтынды зер буюмдарга жана акчага гана колдонушкан эмес. Байыркы Египетте алтын тишти дарылоодо пайдаланылган. Шумерде андан дарылык настойкалар жана идиштер жасалган. Байыркы Грекияда болсо алтын скульптурада колдонулган. Парфенон Афинанын айкели толугу менен алтындан жасалган. Олимпиадагы Зевстин тактысы дагы алтын менен кооздолгон. Биздин мезгилде алтын өз функциясын жоготкон жок. Тескерисинче аны өндүрүүнүн көлөмү көбөйдү. Зер буюмдары алтындан гана жасалбастан, косметикалык маскалардан тышкары тамак аш жасоодо жана фармацевтикада колдонулат. Бирок алтындын өнөр жайда жигердүү колдонушу алда канча маанилүү. Казылып алынган металлдын 10% дал ушул жакта колдонулат. Алтын космос жана авиация, транспорт, дары, химия өнөр жайы, курулуш, электроника жана байланыш, нанотехнологияда колдонулат. Алтын гени дүйнө мамлекеттеринин бардык өлкөлөрүндө бар, бирок ар кандай көлөмдө. Эңири гендердин рейтингин 2020-жылы Kitco индустриалдык порталы жарыялады. Ага ылайык Өзбекстандын Мурунтау алтын гени дүйнөдөгү эң алдыңкы 10 тизменин башына чыкты. Кенде бир жылда 2 миллион унциядан ашык алтын өндүрүлгөн. Бул болжол менен 56,7 тонна. Мурунтау карьеринин көлөмү 3,5 километр, тереңдиги 600 метр. Наваи тоо металлургиялык комбинаты мамлекеттик ишканасы кенди иштетет. 150 миллион унциядан ашык укмуштуудай ресурстук базага ээ болгон Мурунтау алтын өндүрүү жаатында жакынкы келечекте лидерлигин сактап каларын Kitco компаниясынын аналитиктери ишенимдүү түрдө айтышат. Экинчи орунда АКШдагы Карлин алтын өндүрүүчү комплекси турат. Ал 2020-жылы 1,665 миллион унция алтын өндүргөн. 1965-жылы ачылган кенде 80-жылга чейин 250 тонна алтын казылган. 3000 тоннага жакын алтындын запасы эсептелген. 2019-жылдын июль айында Канаданын Barrick Token компаниясы менен АКШнын түндүк Невададагы Newmont компаниясын бириктирип, биргелешкен ишкананы Карлин деп аташкан. Бул ири өндүрүштүк жай геологдор Джон Ливермор жана Алан Куп тарабынан 1965-жылы ачылган Карлин Тренди деп аталган геологиялык жерде жайгашкан. Өндүрүш жагынан 3-чү орунда Россиядагы ири Олимпиада гени турат. Ал Красноярск крайынын түндүк Энис айында жайгашкан. Бул ген дүйнөдөгү эң чоң гендердин бири гана болбостон, аны казуу шарты эң татаал деп эсептелет. 2020-жылы 1,2 миллион унция алтын казылган. Ген Россиянын Полюс компаниясынын эң ири өндүрүштүк байлыгы болуп саналат. Бул жерде алтын казуу 1980-жылдардын башында башталган. Азыр кен компаниянын алтын өндүрүшүнүн жарымынан көбүн камсыз кылат. Бул участокто казылып алынган кен жалпы кубаттуулугу жылына 13 миллион тонна болгон 3 фабрикада иштетилет. Андан кийин Доминикан Республикасындагы Пуэбло Виехо талаасы келе жатат. 2020-жылы 903 миң унция алынган. Мекеме Борбор шаар Санто-Домингонун түндүк батышында 100 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жана буга чейин айтылган Barrick менен Newmonттун биргелешкен ишканасы Пуэбло Виехо Доминикана корпорациясы тарабынан башкарылат. Кенде 633 тоннадан ашык алтындын кору бар. Долбоор боюнча жылына 18 тонна алтын өндүрүү менен алдыдагы 20 жыл бою тоскоолдуксуз иштөөгө болорун адистер белгилешет. Индонезиядагы америкалык Freeport MC Moran компаниясынын Grasberg жез алтын кени 2020-жылы 848 миң унция алтын менен 5-орунга чыккан. 30 миң адам иштеген шахта Пунчак Жая тоосунун жанында деңиз деңгээлинен 4100 метр бийиктикте жайгашкан. Grasberg'тин рекорддук көрсөткүчтөрү 2001-жылы болуп, анда өндүрүш 3,5 миллион унция алтындан ашкан.
Австралиянын эң ири алтын кени болгон Кейдия Ист жергиликтүү Newcrest корпорациясына таандык. Кейдия Истте алтын өндүрүү өткөн жылы 823 миң унцияны түзгөн. 391,5 тонна алтындын кору эсептелген. Айта кетүүчү нерсе, Кейдия кениндеги алтын жер бетинен 100-170 метр деңгээлде башталып тереңге жайылган. Порфирдик жез түрүндөгү кендер үчүн бул аймакта алтындын курамы өтө жогору. Китко рейтингиндеги 7-чи сан Конго Демократиялык Республикасындагы Кибали кенине таандык. Анда 330 тонна алтындын кору бар. 2020 жылы 808 миң унция алтын өндүрүлгөн. Активке Түштүк Африкадагы Angola Gold Ashanti, канадалык Barrick Gold Corporation жана Sokimo мамлекеттик алтын казуучу компаниясы биргеликтеээлик кылат. АКШнын Невада штатындагы Кортес кенинде алтын өндүрүү 2020 жылы 799 миң унцияны түзгөн. Анын курамына Труба түштүк кууру жана Кортес Хиллс кендери кирет. 2019 жылдын июль айында кен Баррик менен Ньюмонттун биргелешкен ишканасы болгон Nevada Gold Minesга өткөрүлүп берилген. 9-чу орунда 772 миң унция менен лихир турат. Австралиянын Ньюкресттеги лихир талаасы Папуа Жаңы Гвинеяда өчүп калган жанар тоо кратери болгон Луис калдеранын чегинде жайгашкан. Рейтингде Малидеги Луло Гонкото алтын кени жабат. 2020 жылы 680 миң унция алтын алынган. Шахтада Луло жана Гонкото деген эки кен бар. Алардын ар биринин 80% канадалык Barrick компаниясына, 20% Малинин өкмөтүнө таандык. Кыргызстанда эң ири кен Кумтөр. Анда 1997 жылдан 2017 жылга чейин 357 тонна алтын казып алынган. Кендеги алтындын кору боюнча так маалымат жок. Айрым маалыматтарда дагы 400 тоннадан ашык алтындын запасы бар экен айтылат. Кенди канадалык Centerra компаниясы иштетип келген. 2019 жылы рекорддук көрсөткүч 25,6 тонна алтын өндүрүлгөн. Орто эсеп менен жылына 8ден 20 тоннага чейин алтын казылат. 2021 жылдын башында Кыргыз өкмөтү Кумтөр кениндеги экологиялык зыян жана төлөнбөгөн салыкка байланыштуу канадалык инвесторго 4,2 миллиард доллардык доо коюп, маселе чечилгенге чейин кенге тышкы башкаруу киргизди.